Таласта заманбап бардык шарттары менен берди диагностикалык борбору ачылды. Борбордун ачылыш аземине Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков жана облус башчысы Нурлан Дарданов катышты. 3 кабаттуу диагностикалык борбордун курулушуна Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 27 миллион 300 миң сом каражат жеңилдетилген насыя катары берилген. Бөлүнгөн каражат максаттуу пайдаланылып, учурда калк саламаттыгына кам көрүлүүдө. В этом году уже в Таласской области реализуется проект. Быйылкы жылы Талас облусунда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен бир катар долбоорлор ишке ашат. Ал үчүн фонддон 10 миллион доллар бөлүнөт. Каржылык колдоо Балас Ару ГЭСине, жеңил өнөр жайларга жана жаңы ГЭСтин курулушуна, ошондой эле картошка, сахар иштетүүчү заводдордун курулушуна каралган. Бул долбоорлордун бардыгы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун көзөмөлүндө ишке ашат. Бул аракеттер Талас облусунун өнүгүшүнө жана кошумча жумуштардын түзүлүшүнө шарт түзөт. Послужит именно развитию этой области. Мамлекет тарабынан да ооруканалардын абалына медициналык жабдуулар менен камсыз болушуна да чаралар көрүлүп атат. Өнүктүрүү фонддон да областтык оорукананын кардиология бөлүмүнө 6,5 миллион бөлүп бердик ремонт иштерине. Ошондой эле Манас районунда ооруканасынын ремонт иштерине акча каражаттарын бөлдүк 4,5 миллион. Андан тышкары райондогу өнүктүрүү фонддору тарабынан Бакайта, Айтматов райондарында да бул боюнча иштер жүрүп атат. Эң биринчи байлык ден соолук дейт, ошол элибиз ооросун. Курулушу 2020 жылы башталган берди диагностикалык борбордун кызыл тасмасы кесилди. Бүгүнкү күндө борбордо компьютердик диагностиканын бардык түрү тартылат. Ал үчүн акыркы үлгүдөгү заманбап жабдуулар орнотулган. Жалпысынан борбор бейтаптар үчүн комплекстүү диагностикалык кызмат көрсөтөт. Биздин кызмат көрсөткөнүбүз бул компьютердик диагностика. Жетишкен, тастыкталган жакшы кесипкөй специалисттер бар. 2 УЗИ аппарат менен 2 врачыбыз иштейт. Андан тышкары кардиолог врач, ЭКГ жана суу таштын ЭКГ деп коет. Жүрөктүн эмесин 1 суткага коюп, жүрөктүн 1 сутканын ичинде кандай өзгөрүүлөр болот турган ошондой аппаратыбыз бар. Андан тышкары өзүнүн лабораториясы болбогондон кийин убактылуу Байнеский лабораториясы менен келишим түзүп, бизден заборду пункт ачып койдук. Андан тышкары педиатрларыбыз бар, невропатологдор бар, өздөрүнүн график менен, саат менен келип, элдерди кабыл алып кетет. Келечекте диагностикалык борбордо 30 кишиге ылайыкталган стационар бөлүмү да иштей баштайт. Учурда 10 дарыгер кошумча иш менен камсыз болгон. Ал эми мамлекеттик казынага жылына 500 миң сом салык төлөнөт. Борборду толук кандуу иштетүү үчүн учурда кошумча инвестиция тартуу аракети колго алынган. Бул зданиянын өзү проект чийгенде дагы А блок, Б блок деп чийгенбиз. Ошо Б блокко кичине өзүнүн каражаты менен бир аз зданиянын каркасын көтөрүп, үстүн жаап дайындап койдук. Анан азыркы учурда биз Таласка өнүктүрүү фондко кат менен кайрылып, ал жака проектибиз одобрение келди. Буюрса август айынан баштап бизге ал жактан дагы льготный кредит менен 4% пайыз менен актан дагы жеңилдетилген кредит бересиз деп атат. Ошо кредитти алып калсак, Кудай буюрса жылдын этегине чейин биз 2 блокту да бүтүрүп, жылдын этегине чейин толук кандуу иштегенге дайыр болуп калабыз да. Берди диагностикалык борборунда иштеген дарыгерлерге жана дарылануучу бейтаптарга жакшы шарттар түзүлгөн. Бул аракет калк саламаттыгына кам көрүү болуп эсептелинет. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Тилек Жоломанов, Талаш шаары.